Биздин өлкөнүн туристтик даремети абдан чоң. Кыргызстанга келген туристтерге ылайыктуу ар кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлүп келет. Өлкөгө жыл сайын келген ар бир турист өздөрү каалагандай кооз жаратылышта эс ала алышат. Белгилей кетсек, буга чейин Орловка тоо лыжа базасы кышкы эс алуучуларды тартып келсе, акыркы 5 жылдан бери жайкы эс алуучуларды да тартып келет. Маселен, экстремалдуу Родельбан аттракциону. Родельбан бул экстремалдуу эс алуучулардын сүйгөн аттракциону. Ал тоонун боорунан атайын жасалган жолдор аркылуу жогорку ылдамдыкта жүргөн жайкы чана. Ар бир чанада коопсуздугу үчүн кол менен башкаруучу токтоткучу бар. Буга түшкөн ар бир адам өзүнө адреналин алары турган иш. Проходит по 2 человека. Бул асма көпүрөгө 2 адам отурат. Атайын коргонуучу темирин сөзсүз түрдө тагып, жолдо бара жатканда эч качан одоно кыймылдабаш керек. Жогоруга чыгуу 10-15 мүнөттү талап кылат. Мына ушул эрежелерди сактасаңыздар, эч качан коркунуч жаралбайт. 10-12 минут. Тоонун башында жайгашкан Родельбанга жетүү үчүн бир нече чакырымдык асма жол менен барып, 1640 метрлик аттракцион менен жогорку ылдамдыкта, мыкты маанайда ылдыйды көздөй бет аласың. Колду кармайбыз. Колду бутtu чыгарбайбыз. Түз кармайбыз. Колду бутtu түз кармайбыз. Негизинен Орловка эс алуу базасында мыкты адистер эмгектенет. Алар өз иштеринин чеберлери. Асма жолдон баштап экстремалдуу Родельбанга чейин көзөмөлдөп, тосуп алып, узатып турушат. Жада калса бул аттракционго түшүүнүн жол жоболорун ар бир эс алуучуга үйрөтүп, ишеним тартуулашат. Биринчи клиенттерди канаткадан тосуп алабыз. Бияка өзлөрү чанап келет, бияка койдурабыз. Анан биринчи тормозун текшеребиз. Тормозун чананын состояниясын текшеребиз. Андан кийин отургузуп жөнөтөбүз. Баарын айтабыз. Расстояниясын 25 метрден кое беребиз. Скорость эми ал өзүнөн зависит этет, ал клиенттин өзүнөн зависит этет да. Кандай скорость менен кетет. Эгер жай кетем десе тормозду карып жай кетет. Эгер тормозду кое берсе 60 менен кетет. Маракта канча убакытта түшөт анан расстояние? Эгерде катуу скорость менен түшсө, ошондой эле аталган жайда жергиликтүү эс алуучулардан тышкары чет элдик туристтерди да кезиктиресиң. Алар абасы таза, суусу тунук эс алууга бардык шарттары каралган Кыргыз өлкөсүнө жылыга келүүгө кызыктар. Мен Кыргызстанга экинчи жолу келип жатам. Мага өзгөчө жаратылышы абдан жагат. Анан албетте меймандос эли суктандырат. Бул жолу мен өзүмдүн үй бүлөм менен келип эс алып жатам. Биринчи жолу Родельбандан түштүк. Өзгөчө экен. دولة جدا رائعة. Мен Кыргызстанга биринчи жолу келип жатам. Мага бул жер абдан жакты. Буга чейин Европага бир нече жолу баргам. Менин айтарым, бул жер алардан да үйдө турат экен. Балдарыбыз үчүн да бардык шарттар бар. Кыргызстан. Орловка тоо лыжа базасынын администраторунун айтымында эс алуучуларга бир гана Родельбанды гана сунуштабастан, келген коноктор үчүн улуттук тамак аштардын түрлөрүн, кичинекей балдар үчүн батут, кол тенниси жана башка кызыктыруучу багыттары бар. Жайында деле отдыхающийлер көп болот. Мисалы туристтерибиз да бар, арабтар көрүп келип атат быйыл. Казакстандан келишет клиенттер, отдыхающийлер, эс алуучулар. Анан кийин май айында бизде кымыз лечение болот. Биринчи майда башталат летний сезонубуз, кымыз лечениябыз болот. Андан кийин аттракцион Родельбан кошо. Кыргызстан боюнча бизде аттракцион Родельбан лыжный базада Орловкада жайгашкан. Бизде эле бар Кыргызстан боюнча. Орловка жайкы эс алуу базасына келген эс алуучулар жагымдуу эмоциялары менен биздин чыгармачыл топко бөлүштү. Приехал покататься на Родельбанде с детьми. Сегодня как выходной. Вот решили с детьми чуть-чуть сделать уикенд. Тут вроде все безопасно, вроде бы такого ничего не было. Мы уже не первый раз катаемся. Но дети не боятся. Детям интересно, сами просят. Бул туристтер үчүн аябай эле арзан ба, ошондуктан алып келебиз. Табиаты дагы, абасы дагы аябай сонун. Урматтуу кыргызстандыктар, силер дагы келип бул жерде эс алып, өзүбүздүн жердеги жакшы кооз жерлерди кадырына жетип өзүбүз деле эс алсак болот. Атайын биз эмес, алыскы жерлерден келип эс алышат. Ошондуктан жерибиздин, өзүбүздүн мекенибиздин баркын сезели.
рахмат чоң. Действительно, Орловка у нас сразу такое представление о зиме, да, лыжи, горы. А тут, оказывается, и летом можно неплохо провести время с друзьями, семьей. Потому что здесь, во-первых, шикарная природа, а во-вторых, здесь есть единственный, мне кажется, в Кыргызстане такой аттракцион под названием Родальбан. Это такой адреналин, и это так безопасно. Кстати, хочу тоже напомнить, то, что это совершенно безопасно, потому что здесь и дети катаются, здесь есть специальные такие профессиональные специалисты, которые обучают всем правилам. И, в принципе, можно и здесь летом неплохо провести время. Кошумчалай кетсек, экстремалдуу Родальбан атактуу америкалыктардын жогорку ылдамдыктагы аттракциондоруна окшош. Эгер сиз дагы экстремалдуу эс алууну кааласаңыздар, милдеттүү түрдө келип эс алып кетиңиздер. Нурай Кайратова, Алтынай Жумалиева, Жумабай Исманалиев, СТВ.